Алай районунун Курманжандатка айыл аймагындагы Арпа-Тектир айылындагы номер 35 Арпа-Тектир мектепке чейинки билим берүү уюму райондогу алдыңкы бала бакчалардын катарын толуктайт. Бала бакчада педагогикалык 8 кызматкер эмгектенип, 75 балага тарбия берип келет. Мен Исмаилова Гүлпа Маматкалыковна 1983 жылы 28 августта Ош областына караштуу Алай районунун Арпа-Тектир айылында жарык дүйнөгө келгем. Бактылуу бала чагымды ата-энем, бир туугандарымдын кучагында өткөрдүм. Үй бүлөдө 7 бир туугандын экинчисимин. 2000 жылы окууну учурдагы Камчыбек Аматов атындагы мектебин аяктагам. 2001 жылы турмушка чыкканмын. Учурда 4 кыз, 1 уулдун ардактуу апасы, 2 неберенин тайенесимин. 2015 жылы Кыргыз мамлекеттик технологиялык университетинин технологиялык колледжин бүтүргөмүн. Тарбиячы болуу бул менин кесибим гана эмес, бул менин жүрөгүмдүн тандоосу. 2021 жылдан бери номер 35 Арпа-Тектир мектепке чейинки билим берүү уюмунда тарбиячы болуп эмгектенип келем. Энелик бакытты сезген жан катары ар бир баланын жүрөгүн түшүнүүгө аракет кылам. Мен үчүн ар бир бала өзүнчө дүйнө. Сабак учурунда заманбап маларды колдонуп, балдардын ой жүгүртүүсүн, чыгармачылыгын жана өзүнө болгон ишенимин өнүктүрүүгө аракет кылам. Мен тарбияны мээрим менен, сабакты шыктануу менен берем. Эмгегим бааланып, мээримдүү эне грамотасы жана айыл өкмөтүнүн ардактуу грамотасы менен сыйландым. Бирок мен үчүн эң чоң сыйлык бул балдардын жетишкен ийгилиги. Бардык нерсе тарбиядан башталат. Тарбия коом үчүн, деги эле адамзаттын жашоосунда чоң мааниге ээ. Алган тарбиядан балдардын келечеги, мыкты инсан болуусу көз каранды. Ар бир баланын жашоого болгон көз карашын, күтүүлөрүн түттө мына ушул баштапкы балалык тарбиядан башталат. Ар бир ата-эне баласын ийгилигин кубандыргандай эле тарбиячы үчүн да ар бир баланын өз кызыгуусу, таланты ачылып, ийгилик жаратуусу чоң мааниге ээ. Менин максатым тарбиялоо мекенин сүйгөн, билимдүү жана боорукер муунду тарбиялоо.